Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. İslam tarihinden Hazret Ammar radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ataktуу, dаңктуу sahabalarının biri. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam İslam davatın başlaganda Mekke'de bul dagı жаш жигит эле Peygamberimizin adep ahlagынан, davatынан tasirlenip iman keltirgen. Keyin özün apası Sumayya radıyallahu anha enebizde dagı akırın davat berip özün apasın İslamga alıp kelgen. Eko birigip andan keyin akırın atasına. Atasının atı Yasir, özün atı Ammar, apasının atı Sumayya. Keyin al dagı iman keltirdi. Uşinti bir üy bölödü. Mekke'de biri balası iman keltirse, atası iman keltirgen emес, atası iman keltirse, balası iman keltirgen emес. Бирок бул үй бүлө ушундай бактылуу үй бүлө баласынын даватынан апасы, андан кийин атасы болуп иман келтирип, кийин буларга аябай кыйынчылык көрсөткөн Меккеде мушриктер тоскоолдук кылып, эмне иман келтиресиң деп буларды ургулап, соккулап, өтө акыры ал жерде Меккеде ушул сөлөкөттөргө, буттарга сыйынат эле да. Кийин сен уш каты уруп, ушу өзүнүн жанын сакташ үчүн ушу буттарды дагы, мен ушу буттарга ишенем, буттарды Кудай деп айтып койгон да. Жүрөгүндө Аллага эле ишенип турат, бирок жанын сакташ үчүн. Кийин пайгамбарыбызга ыйлап келет, кыйкырып ыйлап келет. Я Расулалла, менен ушундай чоң күнөө болуп калды. Эмне болду сага? Ушундай тигин буттарын ушундай деп койдум, сөлөкөттөрүн деп. Пайгамбарыбыз айтат, жүрөгүң Аллага болгон ишенимде бекен беле? Ооба. Алла Таала аят түшүрөт. Эгерде бирөөңөрдүн жүрөгүңөр ушу Аллага иман келтирүүдө бекен болуп, мажбурлуктан тилиңердин учунда куфурлук сөз айтып отурган болсоңор, эчтеке болбойт, зыян болбойт депчи. Өзүнүн жанын сакташ үчүн Кудай жок деп айт десе, жүрөгүндө Кудай бар деп эле турат. Бирок жанын сакташ үчүн айтып койсо шариятта боло берет экен да. Бул да ошондой өзгөчө абалдарда болгон. Кийин аларды таштады, аят түштү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан уруксат сурап, хижрат кылып Мадинага келди, Кубага келди. Ошол жерде мечит курду. Мечит куруп, пайгамбарыбыз менен чогуу бардык газаттарга катышты. Акырында анан кийин бир газатта 37-хижриде экен, алдына ошо сүт алып келгенде сүт ичип, анан айтты. Пайгамбарыбыз айткан, сен Аммар, ушу акыркы иче турган сууң сүт болот деген экен да, убагында. Ошо 37-хижриде 94 жашында дүйнөдөн ошо сүттү ичип, анан майданга чыгып, ошо газатта шейит болуп өлгөн экен. 94 жашындагы аксакал. Динди жеткирем деп мынакей. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мужизаларынан Муслим шарифте келет. Салама ибн Аква радıyallahu анхудан риваят, Хунейн газатында капырлардын тарабынан аябай катуу жаалар, октор атыла баштаганда сахабалардын мындайча айтканда настроениясы, духу түшүп калды. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бир уч топурак алды дагы, ушуга дем салып туруп ыргытты. Айтты мынакей, ушу я Алла, ушул жүзү каралардын жүзүн кара кылгын деп капырларга. Ошол пайгамбарыбыздын ыргыткан топурагы ар бири капырлардын көзүнө тийди да. Мужизе бардыгына ошо миңдегенине көзүнө жетти. Көздөрүн укалап иштеке көрбөй, анан кийин алар анан аргасыз качканга туура келди, бардыгы качты. Бул пайгамбарыбыздын мужизаларынан. Бир фарыз турасында пайгамбарыбыз айтат, кимде ким Алла Тааланын чакыруучусу, мындайча айтканда азанчысын үнүн угуп туруп мечитке барбай койсо, бул мунафыктык, бул зулумдук, бул куфурлук дейт. Ушунчалык чоң күнөө дейт. Бир сүннөт турасында мечитке кирер убакта дуа. Күн сайын мечитке 5 жолу кирип чыгабыз, андан да көрүп чыгабыз. Мечитке киргенде тугандар оң бут менен бисмилла вассалату вассаламу аля расулилла деп Аллахумма фтахли абваба рахматик деген дуа. О жараткан Алла, мага өзүңдүн мээримдүүлүк эшигиңди ачкын. Алла Таала мээримдүүлүк эшигин ачса, ошончо жүрөгү баягы балык сууда жүргөндөй, мусулман адам мечитке киргенде ошондой болот экен да. Бир маанилүү амалдын фазилети туурасында, зикир чалуунун фазилети. Алла Таала айтат, мен бендем менен биргемин, качан ал мени эстеп турса дейт.
өзүн лабын кыймылдатып эстеп турса, Аллахнын зикирин чалып турса, Алла айтат, мен менде менен биргемин дейт. Бир күнөө туурасында ширктин жазасы Куранда Алла Таала айтат, шек күмөнсүз, кимде ким Алла Таалага ширк келтирсе, ага жараткан Алла бейишти арам кылат, жананын бара турган жайы, турак жайы дозок болот. Ушундай залымдарга эч кандай жардамчы болбойт дейт. Дүнүйө туурасында Куранда Алла Таала айтат, эй иман келтиргендер, силердин кээ бир аялдарыңар, кээ бир балдарыңар силердин душманыңар дейт. Андан этият болгула деди. Эскертүү келди. Бунун пайдасы кандай? Кээ бир аялдар, балдар кээ бир учурда дүнүйөнүн пайдасын көзгө алып туруп, шариятка каршы иштерге атасын мажбур кылып коет экен да. Мына ушу адамдар Алла Таалага дининде душмандык кылгандар. Ошондой учурларда алардын өкүмүн аткаргандан сактанууга жолдомо берилип жатат да. Демек, мына бекер айтпаптыр, ушундай учурларда болот. Ахирет туурасында дозоктун оту өтө катуу. Таргиб деген китепте келет, Тархиб деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, дозокко түшкөн адамдычы алып чыгып, бу дүйнөнүн отуна сала турган болсо уктап калат дейт да, уйкусу келипчи. Демек, ушунчалык катуу дозоктун оту, дүйнөнүн отуна салса, ал адам жөн эле уктайт экен да, эс алып элечи. Пайгамбарыбыздын медицинасынан Муслим шарифте келет. Анас радыйаллаху анхудан риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям иче турган нерселердин бардыгын дем алып, 3 жолу дем алып ичет эле. Бир уртап эле бардын ичип койбойт эле. 3 жолу дем алып ичет эле, оңголдоп ичет эле. Анткени бул ашказанга дагы пайда, сиңимдүү дагы, ушундай бир жаман мындай оорулардан, какап ооруп калгандан, ашказанга тез кирип калган ушундай эмелерден этияттанат экен да, жакшы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын насааты, пайгамбарыбыз айтты, 3 ушундай нерсе бар, ошолор тууралуу сөз болуп калса, тилиңерди тартканыңар жакшыраак дейт. Биринчиси кандай? Тагдыр тууралуу. Эгерде тагдыр тууралуу ушундай бир маселе козголуп калса, сөз болуп калса, ошондо тилиңерди тартканыңар жакшыраак. Тилиңерди тарткыла. Сүйлөбөгүлө дейт да, тагдыргачы. Тагдыр тууралуу талашып, силерден мурунку өткөн үммөттөр жок болуп кеткен деген бир хадисте келет. Ошондуктан тагдырга, жараткан Аллага таан бергиле, тагдырга ишенип, колуңарга ыктыяр берген, ошону аракет кылып, аны дагы тагдырдан деп билгиле дейт мынакей. Болсо дагы, болбосо дагы. Экинчиси. Мына жылдыздарды көрүп, жылдыздар тууралуу сөз болуп калганда, паланча жылдыздан жамгыр жайт, паланча жылдыздан да паланча шамал болот, андай мындай сөз болуп калса, тилиңерди тарткыла дейт. Буга дагы неме болот. Үчүнчүсү менин сахабаларым тууралуу, сахабалардын ортосунда талаш тартыш болуп кеткен, келишпестиктер болгон, ошолордун айыптар тууралуу эгерде сөз болуп калса, анда тилиңерди тарткыла дейт. Мынакей тилибизди тарта турган дагы шариятыбыз өкүм бериптир. Ислам дини эмнени сүйлөш керек, эмнени сүйлөбөш керек, качан сүйлөш керек, канча сүйлөш керек, бардыгын чегин айткан. Эмнени жеш керек, качан жеш керек, кантип жеш керек, бардыгын чегин айткан. Мынакей динибиз укуктардын, милдеттердин жана чектердин баян кылган дин экен. Алла Таала укканыбызга, айтканыбызга амал кылганга жардам берсин. Субхана роббика раббил хамма ясифун ва саламун алал мурсалин. Алхамдулиллахи раббил аламин.